Быйыл мектептер 15-сентябрда башталат. Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринде жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Окуу жылынын башталышын 15 күнгө жылдыруу чечими билим берүү сапатын камсыздоо үчүн өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга ылайык оффлайн режиминде билим алууга акырындык менен өтүү максатында кабыл алынды. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кеткенин бүгүн 12 августта социалдык түйүндөр аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө айтты. Өз сөзүндө ал ишеним көрсөткөнү үчүн президент Садыр Жапаровго рахматын айтып, кызматты тапшырууда эч кандай саясат жок экенин билдирди. Айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим деп айтты жана алдыда жакшы максаттар бар экенин кошумчалап, ал тууралуу жакын арада кабарлай турганын белгиледи. Жылдыз Бакашева баласы менен таксиде иштеген жарандын абалын жеке көзөмөлүнө алат. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева баласы менен таксиде иштөөгө мажбур болгон жарандын абалын жеке көзөмөлүнө алды. Эскерте кетсек, Нурило Мухамеджанов 2 баланын атасы. Анын жубайы 1 ай мурун экинчи баласын төрөгөндөн кийин каза болгон. Анын айтымында кызым бала бакча албай жаткандыктан ал кызы менен таксиде иштөөгө мажбур болууда. Бүгүнкү күндө жаш бала Свердлов районунун номер 171 бала бакчасына кирүү үчүн электрондук кезекке киргизилди. Мындан тышкары Жылдыз Бакашева Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кызматтык териштирүү жүргүзүп, жарандын жубайынын каза болгондугунун жагдайы боюнча маалымат берүү тапшырылды. Түркмөнстандын президенти Садыр Жапаровго белеке берген Аргымак Бишкекке келди. Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти мамлекет башчы Садыр Жапаровго берген белегин алып келишти. Белекти Бишкекке унаа менен жеткиришкен. Маектештин айтымында Гурбануулу Бердимухамедов Садыр Жапаровго англиялык породадагы асыл тукум аргымакты белеке берген. Эскерте кетсек, акыркы айда Садыр Жапаров Түркмөнстанга 2 ирет барган. 28 июлда ал Ашхабад шаарына расмий сапары менен барса, 5-6 августта Түркмөнстанга Борбор Азиянын президенттеринин жолугушуусуна катышуу үчүн барган. Түркмөн президенти Садыр Жапаровго Аргымакта Ашхабад шаарына жасаган иш сапардын маалында берген. Эки өлкөнүн президенттеринин басма сөз кызматтары бул тууралуу эмнегедир расмий билдиришкен эмес. Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн жок. Кечээ 11 августта Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун баш коргоо чарасын карап, Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Ал 30-сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында калат. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков ушул жылдын 31-майында Коомтор ишине байланыштуу 2 айга камакка алынган. Аны менен кошо депутат Төрөбай Зулпукаров, экс-депутаттар Исхак Приматов, Талант Узакбаев, мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабанов камалган. Исхак Приматов үй камагына чыгарылса, ал эми мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, чет жерге дарылануусуна уруксат берилген. Бишкектеги Айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнө жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат берген аял кармалды. Бул туурасында УКМК билдирди. УКМКнын ыкчам тергөө тобу УТСУМдагы жардыруучу каражат коюлгандыгын жана барымтага алгандар бар экенин телефон чалып кабарлаган адамды аныктоо боюнча иш алып барган. Факт боюнча топтолгон материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси терроризм актысы боюнча жалган маалымат берүү боюнча каттоого алынган. Иштин Сокулук районунда туулган 1994-жылкы аял кармалды. Ал ГУМдан Нур Телеком компаниясынан сим-карта сатып алып, сумга бомба коюлганын жана адамдар барымтага алынганы боюнча жалган маалымат берген. Алдын ала маалыматтар боюнча аялдын мындай кылмышка баруусуна аталган соода борбордо иштеген күйөөсү менен урушуп кеткени себеп болгон дейт УКМКдан. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иши каралганын эскертти.
Ар бир окуучу 1000 сом төлөп мектепке кирет. Кыргыз өлкөсүндө 2283 мектеп бар. Ал эми окуучулардын саны миллиондон ашат. Миллиондон эле деп коелу. Аны 1000ге көбөйтсө 10 миллиард сом болот. Учурда билим министри Купешов кошумча төлөм механизмин киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Министрдин айтымында төлөм жылына бир жолу эле берилет. Эгер үй бүлөдө 4-5 бала мектептен окуса, 4-5 миң сом мектепке камдап коюшу керек. Купешов ата-энелер ансыз деле мектепти каржылап жатышканын айтып, кошумча төлөмдү киргизүү конституцияга каршы келбей турганын, анткени ата-энелер билим берүүнүн сапатын эмес, инфраструктурасыны каржылашканын баса белгилеп өттү. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча шаардагы мектептердин окуучулары 1000 сом, айылдарда 800 сом кошумча төлөм төлөйт. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов маалымат жыйынында билдирди. Ал мектептердеги фонддор ата-энелер, окуучулар жана мугалимдер менен жетекчилер үчүн да көйгөйлүү маселелер болуп келгенин айтат. Азыр биз мектеп жетекчилери менен жолугушуп, бул маселени талкуулап жатабыз. Акча төлөй албаганы үчүн окуучуну, акча чогултпагандары үчүн мугалимди мектептен кууп чыгуу туура эмес. Биз ата-энелерди билим берүү мекемелерин колдоого салым кошууга чакырабыз. Төлөм жылына бир жолу берилет. Бул маселени ата-энелер менен талкуулайбыз. Май кармаган бармагын жалайт. Акыркы министрлерден Алмазбек Бейшеналиев билим берүү системасында гүленчиликти жактаса, Каныбек Исаков өзүнүн 25 жашар студентине эл агартуу отличнигин алып берип элдин оозун ачкан. Ал эми андан мурунку министр Гүлмира Кудайбердиева окуу китептерин Индиядан ката толтуруп чыгарып, элдин оозун ачкан. Эми министр окуучуларга акча төлөшүн талап кылууда. Деги министрлерге жарыйбызбы? Кыргызстанда акысыз билим берүүгө басым жасап келатабыз. Конституциянын 20-беренесинин 5-бөлүмүнүн 9-пунктунда мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу белгиленген. Ушул эле Конституциябыздын 45-беренесинин 2-бөлүмүндө билим берүү акысыз экенин таасын белгилеп кеткен. Мыйзамда жазылганын окуп, социалисттик идеологиянын күчтүү экенине моюн сунабыз. Автор Азизбек Келдибеков.